Birinci hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip surashkan. O Allah'ın elçisi, "Ayyun nisa hayır, ayalların en kıyını, mıktısı, жақшысы kim болады" деген. Көңіл buruңuz, siz oşol qatardan bolosuz. Apalarınız oşonday bolgon, bizge nikeni saqtap жеткирген. Мына din suyuluk kısma kalınganda 10'dan aşık balаны қатал шартта, азыркындай шарт түзүлгөн эмес. Қатал оор шарттардағы никени сақтап баланы эрезеге жеткирип тарбиялап азыр бактылуу апа болуп сабакка келип отурат. Жаш карындаштарым, Кыргызстанда талак деген жаман оору көбөйдү. Чубак сөз өткөндөн кийин суроолор келсе, суроонун 70-80% талактан келет. Ушул үй бүлө жаатында күйөө минтет, кайнене минтет деп. Мунун түбү ыймандын суздугу, анан экинчиси укукчулдук маселеси. Азыр кыздар дагы балдар да укукчул болуп калды. Укук менин акым деп билесизби? Куранда аят бар, чоң илим бар. Валахунна мислуллади алейхинна бил маруф. Биринчи моюндагы жоопкерчилик милдетти өтөш керек. Ошондо анан акысын алат дейт. Birinci siz mildetkөй болуңуз, карындашым. Sizge кайрылып атам мен. Siz mildetkөй болуңуз, элпек болуңуз, кызматкөй болуңуз, бата топтоңуз, бата алган бала, бата алган кыз келечеги кең болот иншалла. Анан турмушка күйдүм, сүйдүм деп атаңызга айтпай тийип кетпеңиз. Атасынын ак дуасы менен турмушка чыккан кыз жашоодо өдөлдүй кыйналганда атасынын дуасы жардамга келет. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatta otat. Birinci sıfat, güyösü ayalına karaganda gözü sүйүнүчкө tolup, gözü balpıldap janıp ketken bolsun deydi. Ayalına karagandan kaçıp kete turganday bolboş керек ta. Ayal kişinin sululuğu, ajarı güyösü üçün bolot. Ayal kişinin икемдүүлүгү, назиктиги güyösü üçün boluş gerek. İkinci sıfat, şariatта уруксат берген нерселерге буйрса, буйруğuna karşı çıkpayт deydi. Siz mına жаш карындаштарыма кайрылуу кылайын, жашоодон бакыт табам десеңиз, бир туугандардын ишине такыр кейлешибеңиз. Карындашым, эртең сиз иншалла сонун келинчек болуп барасыз. Кудайым сизди бактылуу атаңыздын дуасы менен берсин. Бир туугандардын ишине кейлигишпеңиз. Сизге чейин алар бир жатын, бир эненин жатында чоңоюшкан, алар бирге жүргөн, адилеттүү гана кеңешиңизди бере бериңиз. Адилеттүү кеңеш бере берсеңиз, эртең күйөөңүз дагы сиз тарапта болуп, туугандар да сиздин кадыр баркыңызга жетет. Өзүмчүлдүк жакшылык алып барбайт. Үчүнчүсү, өзүн күйөөсүнүн астында эң жакшы таризди алып жүрөт. Күйөөсү жаман көрөт турган мүнөздөрдү көрсөтпөйт дейт. Адам оңолуш керек. Мен ушундаймын, мен эмнеге оңолом, күйөөм оңолсун дебеш керек. Аял заты күйөөсүнөн эмнени күтсө, барабар ошого дагы ошондой болуп аракет кылса, иншалла Кудай Таала берекесин берет. Экинчи бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, аялыңардын эң жакшысы дейт, мээримдүү, сүйкүмдүү болгон аял дейт. Ушунчалык мээрим төгүш керек күйөөсүнө. Күйөөсү ошол мээримди сырттан, көчөдөн издеп калбаш керек. Күйөөңүздү бая балаңызды эркелеткендей кылып бир эркелетип койсоңуз, ошол күйөө алданып кала берет, ала күйөөдөн болот. Ошону билбейбиз да, жеңил эле психология. Кыйналып, урушуп, таарынып, эмне кылабыз? Мына, ашып кетсе 50-60 жыл жашайбыз. 50-60 жылдык өмүрдү мындай тандоо берсе да, чыр менен, уруш менен жаша, же бири-бириңерге сен дебей жакшы жаша деп. Кайсысын каалайбыз? Бирибизге таттуу жашаш үчүн анда алдап койгонду билиш керек. Алдап дегени тырмакчанын ичинде алдап коюу. Балаңызды алдап эле коесуз го, күйөөңүзгө акылыңыз жетпейби? Күйөөңүздү да алдап коюңуз, алданып кала берет. Аялыңардын ичинде эң жакшысы силерге көп бала төрөп бергени. Карындаштарым, ден соолугуңузга жакшы караңыз. Энергетик жана башка ичимдик, жана башка нерселерден тыйыңыз. Сиз энесиз. Siz özünüzge kıldap karашыңыз керек. Siz Kırgızdın tukumunu ulay turgan аял затысыз да. Sizden den soğuluğun açar bala törölбеш керек. Sizden batır balдар törölүш керек. Siz тазалаңыз özünüzde. Жашоо кыйын, бирок сабырдуу болуп, ыймандуу болуп, таза жүрүңүз. Sizden мыкты балдар төрөсүн. Үчүнчүсү ал-муатия сыпаты. Караңызчы, күйөөсүнө итаат кылган болсун дейт. Ал-муатия анан күйөөсүнө баягы кыйынчылыкта туруп берген болсун дейт. Бул Кыргыздын аял затында бул мүнөз бар. Кыйынчылык учурда аркасында туруп, кандай аял болбосун, биздики көбүнчө кыйынчылыкта таштап кетпейт. Иншалла туруп берет, ушул сыпатты сакташ керек. Ат айланып казыгын табат. Сиз ойлогоңуз, мен ушунча жакшы мамиле кылам, күйөөм билбейт. Кээ бир аялдар ушинтип тура берет көкпеттенип. Жок, менин күйөөм билбейт, менин күйөөм жаман деп. Жаман эмес. Жаман болсо жаныңызда жашабайт эле. Жашап жүргөнү жакшы да. Кыргыздын романтикасы кетпей жашап жүргөнү болот.
Чын башканын кереги ашча нерсени күтпөш керек. Биз тоо элибиз, көчмөн ошондой эле болгонбуз. Жасаган тамакты лып этип унчукпай, дем жебей жеп койсо, ошол сизди мыкты сүйгөнү. Анан французский романтика, корейский романтиканы күтүп отурбаш керек ал жерде. Кудайдан корксо дейт, Кудайдын буйруктарына башыйсың. Мына сиз аз эле. Сиздин бейишке киргизе турган амалыңыз аз. Мына китеп аяктап калды, биринчиси. Ayyuma imra'atun sallat khamsa 5 mal namazını okusa ve samat şahra oroza farz orozasını karmasa ve ata'at zawjaha kuyosuna başıysa ve hassanat farjaha aramga barbasa kuyosuna gıyanat kılbasa dakhalat min ay abwabil jannati sha'at beyiştin kalagan 8 eşiginden çertip turup kiret deydi. Sizdiki jеңил экен да, бул дүйнөнүн түйшүгү оор болгону менен.